Берүүбүздүн соңунда жаныбарлар дүйнөсүнө кайрылып, Борбордук Азияны байырлаган эң байыркы ит тукуму жыт-жыл, көрөгөч жана күлүк келген кыргыз тайганы жөнүндө сөз кылалы. Кызыгы Мария Наумова аттуу орус тектүү кыргызстандык кыз ата-бабалардан табылгасы катары тайганды ЮНЕСКОго каттаткысы келип жүрөт. Өзү 5 жылдан бери тайган багып көрүп, бул иттин тан берерлик өзгөчөлүктөрүн байкаган. Анын хан жана желтаман деп аталган тайгандарын биздин чыгармачылык топ тасмага түшүрүп келди. Кичинесинен комузда кол ойнотуп кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп калган Мария Наумова эми мынтип кыргыз тайгандарын өстүрүү менен алек боло баштады. Тайган Борбордук Азиядагы жергиликтүү иттердин эң байыркы тукуму, жыт-жыл, жойчул, көрөгөч жана күлүк келет. Ал физикалык